Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimдүү жана боорукер Аллах Тааланын аты менен баштап, урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бүгүн биз Саройдун салкын төрүндө Тилебай Дамылланын жайлоосунда сиздерге ушундай жалындуу ысык салам айтабыз. Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Саламу алейкум. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир жерге келген кезде ой жүгүртүү. Ой жүгүрткөн кезде ар бир нерседен сабак алып билели. Мен жөнөкөй бир айылда өскөн, моундай жылкылардын, бээлердин үйүрлөрүн көргөн эмесмин. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул жерге келгенде мен бир нерсе оюма келип жатат. Эмнени айтмакчымын? Өзүбүз кымызын ичкен, самалын ичкен бээлерден, жылкылардан да сабак алсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул жанната дайюс дейт. Дайюс бейишке кирбейт дейт. Сахабалар, я Расулалла, дайюс ким десе, дайюс өзүнүн кызына, өзүнүн эжесине, өзүнүн карындашына, өзүнүн намысына кызганбагандар дейт. Келгиле кыргыз эли. Кайсы элде ушундай биздин жайлоолордо жайлоо бар? Урматтуу мусулман бир тууган, айтайын деген маселе, айгыр өзүнүн үйүрүнө эч качан бир чочун башка жерден башка айгырды киргизбейт. Кошпойт ал. Ошол эле кезде эгер бир бээ башка үйүрдөн, башка айгырдан боюна бүтүп келсе, эмне болот? Бузаттан. Бузат. Балким тебип, ошонун курсагында өлтүрөт. Үйүргө кошпойт дейт. Кээ бир биздин ушул жерде чабан аталарыбыз, тажрыйбалуу инсандар айтат, эгер башка айгырдан келип кулун туа турган болсо, аны тиштеп, өлгөнгөчө ыргытып салат дейт. Мен айтайын дегеним, бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн биз өзүбүздүн кыздарыбызга, өзүбүздүн аялдарыбызга, намысыбыз болгон өмүр жолдошторубузга кызганбай калдык? Кээде мен мусулманмын, Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген мусулмандарды карап турсаңыз, өзүнүн аялын башка эркекке кучактатып, муну менен бир ак бийге түшүп койсоң, муну менен бир кээде карасаңыз, чочун эркектер келип бирөөдүн кыздарын, бирөөдүн аялын беттеринен өбүп жатканы, жалгыз машинесине салып баратканы өтө ойлонто турган нерсе. Урматтуу мусулман бир тууган, жок дегенде биз ушу айгырча болбой калдыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте ла ядхулу жанната дайюс. Бейишке дайюс кирбейт дейт. Келгиле. Эсибиздин барында этегибиз жыйнап, дайюс болбостон чыныгы адам болуп жашоодо Аллах насип этсин. Жараткан Аллах Таала бизди айван кылып, же айгыр кылып жараткан жок. Биз адамбыз, адамдын баласыбыз. Ошондуктан биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун да бир сөзү, адам баласы үчүн күнүгө эң кыйын нерсе адам болуу дейт. Адам болуу деген сөз бир гана сүрөтүңдө, кыймылдап жүрүүңдө адам эмес. Адам өзүнүн адеп ахлакы менен, адам өзүнүн адамгерчилиги менен, адам өзүнүн элине, жерине керектиги менен. Адам деген сөз бир гана сүрөтүңдө же жеш ичишиңде эмес. Аллах Таала адам затын айвандан айырмалап, алтынга алмаштыргыс эң улуу акылды берген. Бирок кээде адам сүрөтүндө болуп, Аллах берген акылды жоготуу үчүн атын өчкүр аракты ичип алып, адамдык сыпаттан айвандыкка түшкөндөр бар. Адамдык даражадан айвандан төмөнгө түшүп калган адамдар бар. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, ошондуктан мен айтайын дегеним, келгиле. Аллах Таала бизди адам кылып жараткандан кийин адамдай болуп жашайлы. Бул жерде дагы бир нерсе эсиме келет, урматтуу мусулман бир тууганым. Эсиме келген нерсе, караңыздар. Жайлоодун кандай тазалыгын, абанын тазалыгын, жердин тазалыгын, жаратылыштын тазалыгын. Динибиз ат-тухуру шатрул иман, иман тазалыктын бир бөлүгү дейт. Бир даанышмандан мындай сураптыр. Даанышмандан, ата, асман эмне үчүн мындай тунук? Асман эмне үчүн мындай таза деген кезде, даанышман аксакал мындай дептир. Асмандын тунуктугу, асмандын тазалыгы адамдын буту жетелек деп. Адам бүгүн килерге каршы, адам баласы көптөгөн инсандар, көлүбүз бар, Кыргызстандын бермети болгон. Моондой Саройдун салкын төрү бар. Көптөгөн жерлерибиз бар. Тилекке каршы адам барган жерди булгап, бүгүн ошол жерде таштанды кылып, башка кылып таштап баратабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым,
эсибиздин барында этегибизди жыйнап, жерибизди көздүн карегидей сактайлы. Урматтуу мекендешим, ооба, Аллах кут кылсын ушундай жерди. Эс алууга барган кезде же кымыз ичкени барасызбы, сүт ичкени барасызбы, же жекшемби күндөрү эс алууга барсаңыз, суранарым эч качан өзүңүздүн артыңыздан бир таштанды таштабай, барып эс алган жерди таза калтырыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.